Хасанов Арсланбек дейт. Мырахварович экен. Өткөн чыгарылышта биз Өзгөн базарын тартканбыз, Өзгөндүн бардак базар деп. Мына ошол базардын кире беришиндеги жолдун боюна мындай алганда тротуар же болбосо баягы жашыл зона боло турган жерге базар куруп алган Арслан деп айтып атканбыз. Элдин бардыгы айтышкан, бирок ошол Арслан деген ким экенин таппай койгонбуз. Көрсө, ал Өзгөн шаарынын, мынау Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасы экен. Эми элестетиңиздер, эгер да ал Өзгөн шаарынын шаардык кеңешинин төрагасы болсо, эгерде мэр чыгып, ушул жердеги жанагы сен контейнериңди алып кой, бул жер мыйзамсыз дей турган болсо, бул мэрге буттосот дагы. Анда мен сага мынау ишиңе буттосом, бул ишиңе буттосом деп мэрди кадимкидей кокодон ала турган кызматта турат десек болот. И мына ошондой кишилер азыр бул жакта Өзгөндү башкарып отурат. Азыр ал жок экен, саат 2 болду. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Бул Өзгөн не, шаардык мэриядан жылан чыкканбы? Эч ким жок го, мэр жок, вице-мэрлер жок, аппарат башчы жок. Вице-мэр бирөөсү отпускада. Бар эле жана Мавлянов. Ал жок, жаңы төрагаңыздар жок. Обед саат канчадан канчага чейин болот өзү сиздер? Саат 2 болуптур, Баягы жерлерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иши мындай жүрүп атат дейбиз, өзүн өзү башкаруу ушундай болуп атат. Эч ким жок, өзү кааласа келет обедтен, каалабаса обедтен нары жок болот. Шаардык мэрияда жылан сыйпагандай бир да киши жок. Кандайсыздар эжеке? Эжеке, иш күнүңүздөр кандай өзү график? Сиз ушул жерде иштейсизби? Мэр жок, вице-мэрлер жок. Шаардык кеңештин төрагасы жок. Саламатсызбы, эжеке? Обед саат канчадан канчага чейин өзү сиздерде? 12-ден 1-ге чейин. Саат 2 болду, эмне үчүн эч ким жок? Кайда? Кабинеттеби? Ооба. Мен азыр өзүм иштеримен бир жерге барып келдим. Эмечи жанагы төрагаңыздар? Бул жака бир жака кеткенде айтып кетеби мындай? Бүгүн кечирээк чыктык эле. Канчада чыктыңыздар? 12-ден өтүп чыкты окшойт. 12-ден өтүп чыкканда деле да. 1,5 кечкирээк, 1 саат болсун, болуптур обед. Чет өлкөлүк жанагы кинолордо көрөсүңөр го, мен ошо кинодогудай эле элестедим да, жашоону, башкарууну. Ал жакта жетекчилер уялбай эле велосипед менен келет. Анан сумкасына жанагы бир бутерброд жасап алат үйүнөн. Анан ошону бир жерде отуруп кофе менен ичип алышат. Себеби алар баягы ошол кимге кызмат кылып атса, ошо кызмат кылып аткан адамдардын акысын жебейин дейт. Ошолордун убактысын урдабайын дейт. А бизде андай түшүнүк жок. Так, хорошо. Биз азыр сөз кыла турган жер мына ушул жер. Мына бурч. Мына ушул бурч, мына зонтиктер турган жер менен анын арт жагы. Бул жагы бүтүндөй ушул мыйзамсыз турган жер өзү. Жанагы Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасы Арстан дегенге караштуу жер деген ушул. Шаарды үстүнөн карасаңыз, мына жерден көрсөңүз болот, шаардын ушул базарын. Бул ушул бир 4 гектарга жетпеген жер. 3 гектар 90 сотук деп айтышат. Бул жер 21 адамга бөлүнүптүр. Жалпысынан алганда жөнөкөй кичинекей соода жайларын эсептесеңиз 420 соода жай бар экен. Шаардык бюджетке түшкөн берген салымы бир 30 миллион сомдойду ушул базардан түшөт экен. Негизинен өзү Өзгөн шаарынын бюджети бир 130 миллион болуш керек. Ошонун ушул 110 миллион бекен ушундай. Өзгөн шаарынын жанагы төрагасы уюштурган базар ушул мына ушул жерден башталат. Бул бардак базар ушул. Ана. Мына жерге аялдама курган, бирок аялдамага кирип машина мына жерге чейин токтош керекпи?
Мына жерге чейин токтойт да эми мындай аялдама болгондон кийин. А бирок мындай келсеңиз бул жагын тосуп коюшкан монтип. Мындан машина киргенге деги эле ыңгайлаштырылган эмес. Максат башка өзү. Assalamu алейкум. Кандайсыңар? Арендада турасыңар да бул контейнерде. Канча төлөйсүңөр айына? 6000 сомдон. Жанагы Арстанга төлөйсүңөр да? Макул. Mayıs bunu soruyorsak. Сурайлы да. Сиз сурабайм ба? Так. Assalamu алейкум. Канчадан төлөйсүз Арстанга? Кимдики анан бул? Анвардыкы? Рахмат. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Арстан мырзага канча акча төлөйсүздөр? Контейнер ушу сода жайга. Bizmi? Biz просто oylikka ishlaymiz, sheplar boshqa aka. Ular kesin akalarga kechib keladi. Ошондойбу? Soat 4da kelishadi. Кап-катта болуп жашыңар 50ге чыкса дагы шептерде отурасыңар. Ремонт кылабыз ошо жерде. Жок, ошого канча Арстанга канча төлөйсүңөр? Айтып берсеңер ачык эле. 3000, 3,5 берем. Хорошо. Бул 6000 берем дейт, бул 3000 берем дейт. Ошо. Assalamu алейкум. Арстанга канча акча төлөйсүңөр бул жерге, арендага? Айына. Böyle acı uz yaklaşgan, kattalar yaklaşgan uzunlasi bor da. Böyle har xil da bu son. Uzlar yaklaşgan, qanaqasini bilmaymiz. Siz bilbeysizlar, жөн эле ишти кылып атасыз. Soramiz aka, endi ular yaklaşgan. Kattalar o kimdir o kattasi? Endi misolcha Astana keladi. Kim ошол? Адахамжан акабы, Хакимжан акабы. Astana keladi. Ha? Вот ошол Арстан аканы айттым. Арстан акага канча бересиз? Bu Astanaga biz qancha pul bermaymiz, boshqa ishlar biz beramiz, boshqa birov beradi. Ошо ким берет? Shimashlar bitta tanish bor edi. Абдырайым ака берет. Ertaga chiqadi u. Хорошо, макул. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, жалпысынан бир 30 чакты орун бар экен ошол жерде. Ошол Арыстан деп аткандын. Так. Assalamu алейкум. Арыстан акага канчадан аренда төлөйсүздөр ушул жерге? Айына. 6000ден, а? Хорошо. Бул жерде 30 чакты контейнер бар окшойт, ушу Арыстан дегендики. Ошол. Бул жагы азыр мына дарбаза жабык турат, бүгүн базар иштебейт окшойт. Базардын чеги ушул жерден бүтөт. Базардын дарбазасы ушул. Мындан наркы жагы бул жол. Мындан наркы жагы кичине бакча боло турган, жашыл аянт боло турган, сквер боло турган жер болчу. Мунун бардыгын монтип бетондоп салган. Азыр эми булардын бардыгын алдырабыз деп атышат. Бирок алдыра алабы? Же алдыра албайбы? Эгер алдыра турган болсо, муну астындагы бетондорун кошуп алдырабы же жокпу? Маселе ошондо. Кайра өзүнүн мурдагы ордундай кылып коебу, койбойбу? Бүгүн базар иштебейт экен да, базарды дагы бир көрсөтүп чыксак. Негизи бүгүн базар иштесе, базарды дагы бир көрсөтүп чыксак жакшы эле. Базар бир нече жолу бул базарда өрт чыккан. Акыркы өрт мындан бир 3-4 жыл мурун чыккан. Мына ошондо өтө көп жерди өрт алган. Азыр көрөлү дедик эле, бул гидрант барбы? Пожарный гидрант деген. Андан сырткары жол жанагы өрт өчүрүүчү машиналар кире турган болсо, кире турган мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Ошол эки суроого. Андан сырткары санитардык абалы кандай? Ошону сурайын дегенбиз. Карайлы дегенбиз, көрсөтөлү дегенбиз. Арслан мырза, сиз шаардык кеңештин төрагасы экенсиз. Ооба, жаңы шайландым. Жаңы шайландыңыз. Бирок сиздин буга чейин мына жердеги базарды айтам да. Базар сиздики экен, жанагы кире бериштеги, базарга кире бериштеги базар. Эми базар эмес жердеги базар деп айталы. Ошол жерге базарды кандай логика менен курган эмес өзү? Ал жер 2009-жылы инвестиционный конкурска коюлуп, ошондо мен жеңүүчү болуп, 4 адам ичинен жеңүүчү
Ошол табылып, ашерге жеңил конструкцияда ошо дөкөндөр курулган. Убактылуу. Канча жылга? Ошо маалда 2,5 миллион инвестиция алып келет деп туруп, 15 жылга комиссия көрүп чыккандан кийин, анан кийин бул прокуратурада изилдеп көрүп туруп, сотко берилип 5 жылга, биринчи мөөнөт 5 жыл болгондо 5 жылга кайтарылып, 5 жылга мөөнөткө берилди. Андан кийин дагы 5 жылга узартып, ошо бойдон мына иштеп келип атабыз. Бүгүн келгенде уже срогу аз калды, мына бүтөйүн деп. Бүттү деп атпайбы? Жок, бүткөн жок. Мына июлда ортолорунда бүтөт. Шаардык ушул мэриянын жанагы УМСнин мурунку жетекчиси Роз Мухаммед деген жигит айтып атат. Мен анын контрагын үзгөнмүн, келишим бүткөн. Жок, неправильно. Бүгүнгө неме боюнча 6 июлга чейин срогу бар. Ал мезгил келгенде мен арыз жазам, продление кылса кылды, кылбаса калат. Сиз дагы продление кылдырам деген дагы. Эми мынандай да, энди мен мүмкүнчүлүгү бар, продлениеге берем. Жок, бир жагы, эми экинчи жагы. Эки жагы, анан биякта комиссия. Жок, токтом. Ушул жерден экиге бөлүнүп албайлыбы? Сиз ишкерсизби же чиновниксизби? Жок, эми азыр мындай карайбыз. Сиз азыр ишкердин позициясында айтып атасыз. Сиз ошол эле учурда сиз чиновниксиз да. Сиз азыр мынтип атасыз. Мен депутат болуп, шаардыктардын каалоосун канааттандырам. Мен шаардыктардын каалоосун коргоймун деп атасыз да эми. Сиздин кыла турган кызматыңыз, ээлеген должностуңуз, мындай кызматыңыз ушундай туурабы? Демек, сиз азыр өзүңүз каршы иштейсизби? Мисалы азыр чиновниктин көз карашы менен алганда, ал жер базар болбош керек, ал жер сквер болуш керек. Базар башка жерде болуш керек. Жок эле дегенде ал жер жок эле дегенде эми остановканын укугу дагы бар да, эми остановканын акысын беришиңиз керек да, жок дегенде. Азыр ал жерде ошондо кандай кыласыз? Сиз чиновник болосузбу же ишкер болосузбу? Ошо сол келгенде уже суроо алынат, ал жер бүтөт да, болду. Жок, азыр сиз өзүңүз эле мына мен депутат болуп келдим. Мен жөнөкөй депутат эмесмин, мен төрагамын деп туруп, ошол жерди ушинтип жанагы мен буга чейин иштеткенмин, пайдасын көрдүм, рахмат. Эми ушул жер жанагы биринчиден базардын архитектуралык кооздугуна дагы жооп бербей атат. Экинчи жагынан алганда ал жер канализация өтө турган жерге дагы туура келип атат. Үчүнчү жактан алганда эми болду, эми жетишет эми дегендей позицияга барасызбы, барбайсызбы? Ооба, срогу бүттү, болду. Срогу бүткөндөн кийин болду, бүттү. Макул, эми буга чейинкисин бирөө сурап коеюн. Мына 6000 сомдон мен барып сурап келдим азыр. 6000 сомдон аренда алып атыпсыз ижарага. Өздөрү айтып атышты, 6000 сомдон алып атабыз деп. Ошондо 30 канча контейнер бар ал жерде? 30 контейнер. 30 контейнер. 30ду 6000ден алганда 60, 120, 180. Сиз буну башкача неправильно кетип, жерде аренда бергендерим бар. Бирок мен өзүм иштетип аткан контейнерлерим бар, бир туугандарым аренда бербей иштетет. Ошондой жерлерим бар. Жок, ошондо дагы эми жалпысынан алганда Жок, бир тууганыңыз болобу, башка болобу, эми ал барып сиздер пайда көрүп атасыздар. Жок, ошондо эми аренда албайм да. Ошол жерлери бар. Ошентсе дагы боло берет. Мен жерди арендасын төлөгөндөн мен жок, мен мамлекетке пайда келтирип, ошол жерде мен арендага алганмын. Айына канчадан төлөйсүз ошондо эме салык кызматына? Бул салык кызматыга бухгалтер бар, ошо бухгалтер аркылуу салык кызматына уже берилген немелери бар. Тарифтер бар, ошо бойдон. Ошол тариф кандай эми? Канча төлөйсүз? Бүгүнкү күндө ошо берилген ошо неме боюнча бурун неме числар дегенде азыр где-то 6%-ге ошо немасы бар, ошо бойдон тариф менен иштейбиз да. Ал жерде баягы киреше салыгы бар, анан пайдадан алынуучу салык. Бардык төлөт салык. Ошондо жалпы алганда канча төлөйсүз айына? Айга кандай десең, буну ошо айына 10 000 сом төлөйсүзбү, 20 000 сом төлөйсүзбү, мындай суммасы. Бухгалтерим бар, эми бухгалтер. Ошондо. Ал эми белгилүү да, 30 контейнердин 20-сы арендада, onun өзүбүз үй-бүлөбүз иштетебиз. Ошондо аренда платаларым бар, мана бүгүнкү күндө 11230 сом аренда плата жерге аренда. Жерге арендадан төлөйсүз, андан сырткары. Андан тышкары жер салыгы бар, аны төлөймүн. 8730 сом ошо төлөйбүз. Андан тышкары нара берагы 20 000ден нарагы тергерегиден салыктар менен кошуп бардыгы төлөнөт да. Ошондо 50 000 жалпысынан алганда 30 000 сом. Бирок ал жерден айына ошондо 20 контейнерди арендага бергениңизде деле сиз 6 000 сомдон алсаңыз 60 120 000 сом пайда көрөт экенсиз. 30 000 сом
эме Haligi bundayda görüyordum, mınday kılıp haligi eseptesde haligi onday boladı, sizler esepte yani yaş görasılar şunday kılıp durup onday kılıp. Bugün o şehirden действительно mamleketten payda görüp, menen payda keldi ki alaman degen oyda любой işker oşundaydı. Любой işker bir nesene. Мен ошон үчүн айтып атам да, мен ушул жерден баягы ишкер менен чиновниктин кызыкчылыгын да экиге бөлөйүн деп атсам, сиз экөө в одном лице болуп атат да, экөө бир адам болуп атат. Ошон үчүн мен бөлө албай атам азыр. Сиз дагы бөлүнө албай атасыз азыр мен байкаганда. Мындан кийин токтой берме? Токтоласың. Рахмат. Залды рахмат. Анан бул жерде дагы бир маселе бар да. Эгерде сиз азыр төрагасыз, бул жөнөкөй депутат эмес. Демек сиз кайсы бир таасирге ээсиз, күчкө ээсиз. Эгерде мэр келип туруп ошол жерде жок, мен ошол жерде аренданы токтотем. Журналисттер келип атат, андан сырткары шаардын коздугуна доо кетирип атат. Кой ошол жерде аламын десе, анда мен сенин мына чечимге каршы чыгамын деген рычагтарыңыз да бар да. Ошондой да кылышыңыз мүмкүн да. Кызыкчылыктар кагылышып кетип атпайбы? Айттым, со болду.